Мына азыр борек жерде тойканаларды карап көрсөңүздөр болот. Мына тойкана палаццо дейт. Bir жылда 208 000 сом төлөчү экен да. Биз контролду күчөтүп, жанагы контрольный кассу машинасын коюп карайбыз дегенде, мына 2 миллион 522 000 төлөй баштады да. Мурун мына 192 000 12 бөлүп койсоңор, bir 15 000 айына төлөчү экен. Анан өкмөткө болсо төлөгөнү ошо 10 000 сом, 15 000 сом айына. Эмне үчүн булар ошентип төлөчү? Анткени ошол жерден салыкчы крыша болчу. Участковый, дагы кайсы укук коргондордун баары крыша болчу. Салык инспекциянын начальниги ошол жерде крыша болчу. Акими крыша болчу. Баары болуп алып, үстүнөн акчалардын баарын ушу 2,5 миллион сомду чөнтөктөрүнө салып коюшту. Биз азыр ошо чөнтөккө салдырбай, эч кимге жейдирбей, политическая коррупция деп коет. Ошону демонтаж кылып атпайбызбы? ККМ аппараттар коюлгандан кийинки жыйынтыктардын арты менен өлкө казынасы толуктала баштады. Мисалы 2020 жылы салык чогултуучулардын көлөмү 79 миллиард сом болсо, 2021 жылы 105 миллиард сомдон ашык. Ал эми былтыр 156 миллиард сомдон ашуун чогулган. Өсүү темпи 148%ды түзөт. Бирок ишкерлер жана сатуучулар ККМ аппаратына каршы митингдерди өткөзүп келет. Алардын буга чейинки төлөгөн салыгы көмүскө калып келген. Ал эми азыр бардыгы ачык болгондуктан сол чөнтөктөргө түшпөйт. ККМ аппараты аркылуу мамлекеттик казынасын толтуруу максатталган. Президенттин тапшырмасы менен салык төлөөдө жеңилдиктер киргизилген. Анда товар жүргүзүүсү 8 миллион сомдон ашпагандар үчүн бирдиктүү салык ставкасы 0%, 8 миллион сомдон 30 миллион сомго чейинкилер 0,5%, ал эми 50%дан жогору болгондорго 1%. Ар бир товардын баасы эле, бул ушу товардын баасы өзү, анан товарды алып келаткандагы транспортный расходдор, анан буга накладной расходдор, жана зарплаталардын баары кирет. Кайсы жерде сактап атса, ошо бүт болгон өзүнүн расходдорунун баары кирет. Анан бул жерде салык дагы бар. Мына ушунун баарына ал өзүнүн кирешесин да кошот да. Мына баа деген ушу. Биз мына боореки кичинекей эле салык, мына боореки эле жерде турат. Ушуну бюджетке төлөш керек. Борекни бюджетке төлөп коюш керек да. Ушуну төлөбөй атышат да. ККМ аппаратын министрлер кабинетинин 193 токтомунда милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн субъектилер колдонулууда. Алар дүкөндөр, соода түйүндөр, тамактануучу жайлар. Ал эми ККМ аппаратын колдонуудан убактылуу бошотулган субъектилерге базарлар жана кичи базарлар кирет. Бүгүнкү күндө митингге чыгып аткан субъектилер боюнча айтып кетсем, булар дүң соода жүргүзүп келген субъектилер, эгер ККМ колдонсо, булар ойлонуп атышат, көрсөтүп аткан выручкалары көбөйүп, салык төлөөсүнүн көлөмү дагы көбөйүп, ыңгайсыз болуп калат депчи. Ошон үчүн ККМге каршылык көрсөтүп жатышат. Биз деле аларга ККМ колдонуу ыңгайлуу экенин түшүндүрүп, ошондой эле ККМдин жакшы жактарын айтып, кандай сервистер бар ККМ колдонууда, кандай ыңгайлуулуктар бар түшүндүрүп келатабыз. ККМ кирешени жашыруун сактайт. Акыркы 2 жыл ичинде салык системасын ачыкка чыгарып, көзөмөлдүн күчөтүлгөнүн, мамлекеттин бюджети 2 эсе өстү деп белгилешет эксперттер. Ал эми казынанын толукталышы бул пенсиянын, жөлөк пулдун, пособиянын, айлык акынын көбөйүшүнө шарт түзөт. Ушу ачылгандан бери эле колдонуп келатабыз. Билбейм, бизге зыяны деле жок. Мисалы үчүн, наоборот, элге ачык айкын сатылса, мисалы фирма бизге доставка кылгандар туура алып келсе, ошонусу эле да. Билбейм, кээ бирөө туура эмес түшүнүп атат окшойт. Бул чоң фирмалар мурда эми жашыруун болчу да. Жашыруун просто ачык айта алыш эметиш эмес да, алып келиш эмес. Билбейм, азыркысында баары ачык айкын болот, элге дагы жакшы болуп атат. Мисалы үчүнчү, кээ бирөө түшүнбөй эле анан митингге чыгып атат. Эми бул дүйнөлүк кризис болуп атат да, жанагы кымбаттап кетти депчи. Бөлөк мисалы үчүн чоңдордо эле күнөө эмес да, бул кымбаттаганга. ККМ аппаратын мага эмеси жок, зыяны да жок, эч кандай.
Белгилей кетсек, 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы тарабынан 10 000 ККМ аппараты элдерге акысыз таратылды. Ошондой эле аймактарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Айчолпон Мукашева, Даниэль Түмөнбаев.